Өкмөткө, Мухаммедкалый Дүйшөкев сизге айтайын. Бул сизге мындай түзмө-түз тиешеси жок болсо да, келерки сиздерге ишеним көрсөтүп бекиткенден кийин бир топ маселе турат. Биринчи кезекте бүгүнкү күндө чек ара маселени тездетиш керек. Жаманбы, жакшыбы, капа болобу? Өзбекстан, Тажикстан менен тездетип чечпесеңер, бул ыз ичүү айланып кете берет. Советтик мезгилден бери ыз ичүү болуп атат. Суу талаш болот, жер талаш болот, жайыт талаш болот. Анан бул эмне деген сөз? Коштунаш мамлекеттин куралдык күчтөрү биздин жерибизге кирип, биздин балдарыбыз аны пленге алып, кийин командующий кое берген деген сөз туура келбейт ал. Эгер мыйзамды сактасак, так сакташыбыз керек. Алар менен сүйлөшүбүз керек. Кошуна мамлекет болгондуктан биз чогуу жашаганга милдеттүүбүз, айла жок бизде. Буга жеткириш керек. Бул түзмө-түз өкмөттүн милдети. Мына жакында президентибиз Кытай Эл Республикасына барып келди, жакшы маанай менен барып келди, жолугушуу болду. Бирок интернетти карасаңыз, өкмөт башчысы сизге айтып атам. Кытайга каршы агитация күчөп баратат. Бул каяктан чыгып атат? Ким уюштуруп атат? Эмне себептен болуп атат? Кичине анализ кылып туруп, силерде кичине таасир мындай мамиле көрсөткүлө да. Биз ушул мамлекет менен кызматташабыз десек, а бул жерде элибиздин арасында ар кандай сөздөр кытайлыктар каптап кетти. Катындарды алып атат, кыздарды алып атат деген көбөйүп аткан сөз бул эмнен жамандыктын көрүнүшү. Ошону эске алып, тийиштүү органдар карап чыгыш керек да. Айрыкча бул коопсуздук маселе боюнча комитеттин түзмө-түз милдети. Саясий куугунтукту азайтып, биз улуттукка, бизге элибизге жамандык алып келе турган тенденция болсо ошо токтотушубуз керек да. Мен сиздерди көңүл бурат элем. Татыктуу иштеп, таза иштеп. Анан айрым депутаттар сунуш бергенде эске алып коюп. Эл дегенибиз бул жөнөкөй сөз эмес да. Көпчүлүк эл карап турат баарыбызды. Биз сиздерди бекиттик. Өкмөт жогорку кеңештин алдында жоопкерчиликтүү. Аны эч качан унутпаңыздар, ушуну эске алып жүрүңүздөр. Мыйзам, конституция биринчи негизинде. Анын баарыбыз аткарышыбыз керек.